Тоң районунун Кызыл Тоо айылы дегенде боз үйлөрдүн айылы дегенде түшүндүрөт. Айылга кире бериште дал ушул боз үйдүн түндүгү дагы коюлган. Бул айылда 450-ге жакын эл жашаса, анын 3-төн 1 боз үй жасагандар. Өздөрүнүн жасаган боз үйлөр менен бул Кызыл Тоо айылы дүйнө жүзүнө атагы чыккан айылдардын бири. Мына ушул Кызыл Тоо айылына баш бакканда эле дээрлик ар бир короодон туурасынан тирелген таптаза талдарды көрүүгө болот. Бул демек ушул короодо боз үй жасаган уста бар дегендин белгиси. Бул үйдө болсо бозулан кезинен боз үй жасап, ак эмгеги менен таанылган Дуулатбек Иманакунов турат. Түндүктү биз жумуру жыгачты кыйып коебуз, 4-5 метрликтерди. Аны кыйып коюп, 2 бетин түзөп чаап алып туруп, тең экиге бөлүнөт. Бөлүп туруп анан мына бияка бөлүп туруп анан ээбиз жандырып алып 100 баш, 125 баштарга чоюп анан кайра жасаса болот да. Боз үй жасоо оңой олтоң иш эмес дейт уста. Эң башкысы түндүк бышык болуусу керек экен. Ананда кыргыз эли өзгөчө шан шөөкөт, салтанатта коноктор үчүн 4-7 чамгарактуу чоң боз үй тигилип, сый көрсөтүлгөн экен. Ал эми түндүгү 3 чамгарактуу боз үй чакан болуп, көчүп конууда жана күнүмдүк тиричиликте көп колдонулат дейт уста. 2-4 чамгарактуу түндүк бул чоң боз үйдүн белгиси да, чоң тойлорго, жакшылыктарга тигилчү боз үйлөр ушулар болот. Момундай чоң түндүктүктөр, 4 чамгарактуусу. Жакшылыктарга эл журт чакырып тойлорду бергенге ушул түндүк тигилет. 2 түндүк 3 чамгарактуу түндүк да. Бул жанагы чабандар мал сал кайтарганда ушул жеңил түндүк болот да. Тоо ташка чыгып алып, батыраак тигилип, кичинекей боз үй болот. Маркумду эртерээк коюш керек да жайына. Ошондо батыраак тигилип, батыраак чечилген боз үйлөр ушул да. Дуулат аксакалдын бул иш менен алектенгенине быйыл туура 35 жыл болот. Ал 65 баштуу апакай боз үйдөн тартып, 125-130 баштуу кыргыз үйлөрүн кынаптап жасап, бул өнөрдүн чеберине айланган. Дасыккан устанын короосунда азыр да көздүн жоосун алган түрдүү боз үйлөр даярдалууда. Бул 125 баштуу боз үйгө даярдалган ууктар Дуулатбек Иманакуновдун үй бүлөсү жылдын кайсы мезгили болбосун бул боз үй жасоодо тынымсыз иштеп турушат экен. Бир жылда бул үй бүлө өзүнүн жубайы балдары менен биргеликте бир жылда 15-20 боз үй жасап үлгүрүшөт. Азырдагы чет мамлекеттен келип түшкөн буйрутманын негизинде боз үй даярдалууда. Буйрутмалардын негизинде даярдалган боз үйлөр 4 чамгарактан турган түндүк менен жасалат. Жергиликтүүлөрдөн тышкары өлкө дубандарынан жада калса чет жерден кызыгып сурап алып кеткендер арбын. Башка өлкөлөргө кызыгыраак болсо керек. Көбүнчө тоолуу жерлерге алар тигизишет экен. Менден алгандар көбүнчөсү лыжный базага, жанагы курортный зоналарга тигебиз деп алып кетишат. Чамгарагы көп болгон сайын ошончо бекем болот, бышык болот. Мисалы мунун үстүнө деген кеминде бир 50-100 килограммдык кийиздер жабылат. Ошондо эгер чамгарактары бышык болуп, көбүрөөк болуп салынса, түндүк да жанып кетпейт, түндүктүн тоголок формасын ушул чамгарак кармайт да. Бүгүнкү күндө туунун өзгөртүлгөн үлгүсүндө да түндүктүн элесиндеги 3 чамгарак эми 4төө болуп алмаштырылган. Бул кыргыздын илгертен калыптанган нарктуулугуна дал келет дейт Кызыл Тоолук уста. Салтанат Керимкул кызы, Нурлан Чойбеков, Тоң районунан.